урматтуу Алмаз Акылжанович, мен бүгүн сизге көңүлүңүздөрдү мына таза суу маселеси боюнча Алмаз Акылжанович, жогу жакта мына Таштоо деген айылды билесиңер, Воронцовка деп коет, мен шаардын четинде жайгашкан, 20 километрдин тегерегинде. Ошол жерде мына бүгүн мага ошол жерде элдер кайрылып атат. Ошол жерде жана скважина, водонасостор күйүп, мына бүгүнкү күндө ошол жерде сууну водовоз менен ташып атыптыр да. Бул водовоз деген мына биз алыскы региондордо таза суу маселеси көйгөй болгон жерде эле водовоз менен ташыйт да. Илгери ташчу. Мына бул шаардын болгон 20 километр. Азыр мына ошол жердеги айыл кеңештин депутаттары мага кайрылып атат. Ошону Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу суу ресурстарына бүгүн эле тапшырма берип койсоңуздар, бул жакын жерде барып ошол жерди билип, ошо көйгөй маселесин чечпесеңиздер. Эмне үчүн дегенде айтат, региондордо өнүктүрүп болот, бизге эч кандай мындай жардам көргөзүлбөйт деп. Мына бир жума болуптур, ошо Аламидин акимчиликтен келишиптир, бирок бүгүнкү күндө ошо маселе чечилбей атат. Азыр айтып атат, кааласаң азыр келип кетиңиздер, биз жанагы водовоз менен суу ташып атат, иче турган суулары. Ал жерде мына 25 куб насостор 3 насос күйүп кетти. Ошо Воронцовка Таштөбөдө Айбулак деген айылда новостройкада экен да. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуз, анан тапшырма берип койсоңуз. Ошо менен бирге мына Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу суу ресурстарынын агенттиги мына биз бюджеттин өзгөртүүлөрүнө биз колдоп бердик. Ошол жерде таза суу маселеси боюнча каражаттар бөлүнгөн. Мына База Коргонго караштуу ошо Баймундуз, жанында Акман, Жареке ошол айылдарга таза суу маселеси каралган да, 2 жыл мурун каралган. Былтыр эле жазында башталмак бул таза суу маселесичи. Баягы мен сурасам, миллион сом каралды деп атат. Ошол жерде водозаборду куруп туруп эле Баймундузга 5 жон айылында. Ылдыйда Акманды көзү ошо суу алып бармак да, болгону 24 миллион тегереги болуш керек. Ушул маселени дагы Алмаз Акылжанов канча жылдан бери көтөрүп келет. Эми ал жерде көп айылдар ошо таза суу менен камсыз болмок да. Ошо менен бирге мына Арис жакшы иш алып барып атат. Мына Көлөгөн, Могол айылдары боюнча мына 7 айылды таза суу менен камсыздоо боюнча жумуштарын уже башташты. Бирок өкмөт жанагы 5 жон айылдагы ошо бир гана водовоз баштайбыз, тендер өткөрөбүз, аягынга. Анан мен жарым жылдын тегерегинде жана трансформация жерден толук мына өкмөт жакшы иш алып барып трансформация да кылып бердиңер. Бирок иш жүрбөй атат да бул жерде, Алмаз Акылжанов. Ушул маселени көзөмөлгө алып, ошо боюнча мага берип койсоңуз.